Assalamu алейкум, урматтуу Москва эмгектенип жаткан эже карындаш агайын элер, амансыздарбы? Бүгүн жамгыр болгондугуна карабастан метро Кузмикидебиз. Бул жерде Аксан эжебиз 1 жылдан бери ушул жерден Халал маркет аттуу дүкөн иштетет экен. Өзүбүздүн Кыргызстандан келген азык түлүктөр, эттер, суусундуктар, өзүбүздүн бардык продукциялар ушул жерде бар экен. Туугандар, андыктан бул видеону Кузмикиде жашаган бир туугандардын группаларына, контакттарына жөнөтүп, поддержка кылып коелук. Мындай силерге тааныштырайын анда. Парковкалар аябай кенен экен. Метродон 2,5 мүнөттүк жол, метронун мындай айтканда боюнда. Кузмики мына туугандар. Кузмикинин 3-выхты. Чыгып эле, эч жагы кайрылбай, ушунайынан түз басканда Танукинин жанында гилтейип Халал маркет деп көрүнүп турат. Жүрүңүздөр. Айтулуу адреске биз жетип келдик. Мына жакындап көргөзүп коелук. Халал маркет. Мына Халал маркет. Жанында Вуксбил бар. Анан мол жан башында Тануки бар. Тануки ресторанынын маңдайында мына. Волгоградский проспекттин боюнда, мына жолдун боюнда өткөн кеткенче кирип, продукт кылып, эт алып, Кыргызстандан сагынган болсоңуздар, вареньяларын жеп, үйгө алып келсеңиздер болот. Парковкалар кенен, бул жерге батпаса, мына бул жактарга дагы кое берсеңиздер болот. Жүрүңүздөр. Мынакей туугандар, биз жетип келдик. Эже кандайсыз, саламатсызбы? Саламатчылык. Иштериңиз жакшыбы? Иштериңиз болуп атабы? Чарчап иштеп атасызбы? Иштеп атабыз. 1,5 жылдан бери элдин кызматына келсиз. Мен видеонун башында адашып 1 жыл деп алыпмын. 1,5 жылдан өттү иштегенибизге. Көбүн эсе клиенттер 30% орустар, башка улуттар келет деп калдыңыз, а? Ооба, 30% ушул жердеги жителдер келет. Дом 50-60% өзүбүздүкүлөр келет. Себеби дегенде билбегендер аябай көп экен. Азырга чейин айтышат, билбейт экенбиз бул жерде бар экениңиздерди деп, баягындай сарафанный радио дейби, типа биринен угуп ушинтип келип калышат. Анан ошо Дагестандар, тажик, өзбек улутундагы бир туугандар кирип, көбү уже в основном ошо өзүбүздүкүлөр көбүрөөк киришет. Басым жасаган кыргыз бир туугандарыбыз. Кыргыздын натуралдуу мындай продукциясына башка улуттардын кызыктардыгы мындай аябай көп экен да. Анан колдон келишинче Кыргызстандан келген продукцияларды ушул жерге коюп сатууга аракет кылып атыптыр. Негизи биринчи баштаган эжекебиз конфет, печеньелер менен баштап, келип эле кассадан мен отурсам ошол аджика барбы, сүмөлөк барбы дегендер ушундай магазин ачууну чечип ушу ишти баштаптыр. Андыктан эжебизге поддержка кылып колдоо көргөзүп коелук, колдон келишинче. Эжекебизде доставка жок, жалгыз бой эжекен, атайын ушундай кылып эмгектенип атыптыр да. Поддержка кылалы, келип жеп кетелик. Бул жерде кийим деле сатып жүрүпсүз, а? Жабылып калып туралы. Ооба, кийим сатылган. Азыр кийим отдельно ичкериге кирип кетет. Себеби дегенде ал жакка дагы бир адам оорагерчилик болот. Ал жактын өзүнүн түшүгү бар. Азыр ал жак кийим анан баягындай майда чүйдө, жайнамаз, склад болуп калды эми азырынча. Азыр данное время склад болуп атат. Бизге көбүнчө этке басым көбүрөөк жасалат. Себеби дегенде бул жерге свежий эттер келип турат. Свежий этке келгенче халал маркет болгон үчүн этке басым көбүрөөк жасалат дагы. Этке киргенче бизде мындай күрүчтөр, макарон, анан овощи, фрукты, суусундуктар ушул этке киргенче алынып кетиле берет да. Өзгөн күрүчү 310 рубльден экен. Негизи эле быйыл күрүчтүн баалары аябагандай кымбаттап туугандар. Күрүчтөр Кыргызстандан башка жакка өлкөгө экспорт толбой турган болду да. Мына могу ак күрүчтөрдүн баалары канчадан эже? Булар Ташкенттер 200. Ташкенттин күрүчтөрү. Ташкенттин лазери 290, ошо 300 ушундай. 260, 250дөн жогору да. Азыр күрүчтөр ушундай кымбаттап кетти. Негизи эле Кыргызстандын товары кымбаттады. Болушунча арзан сатканга бир эле мен эмес, биздин мекендештер ачкан магазиндер деле аз баада коюп сатканга аракет кылабыз. Үстүнө аз кошуп дейм. Аз кошуп. Себеби биздин өзүбүздүн продукцияны өзүбүздүн адамдарыбыз алгандан сырткары ошо орус туугандарыбыз аябай жакшабышат. Өзбек, тажик туугандар. Негизи могу Кузмикиде жаман көп да. Продукциялар арзан дешет да. Натуралдуу. Вареньялар да аябай арзан деп, менде даже упаковкадан
баштап алып кетишет. 1-ден 2-ден эмес, Дачага дең, а? көбүнчө дачага алып кетишет. Подарок аябай көп берилет. Подарок көп баалайт. Азыр натуралдуу продукталар көбүнчө бааланат. Биринчи очередь натуралдуулугуна, анан составына карап алынып калынды. Чындыгында мен кыргыздын кыздарына, эжелериме чынында мен суктанам. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик демекчимин. Чындыгында мен кубанам да. Ушундай карагылачы. Балдары менен өзү ушул жерде мындай тирикилик кылып атыптыр да. Өзүн эптей албай жүргөн жигиттер дагы бар да. Караң, сиз көз тийбесин эже. Килоаттар канчадан эже? Булар 170-тен. 100 ушул турушу? Килограмм. Килограмм. Бул канча килограмм бул туруш? 1 килограмм ичинде. Булар упакованный, кебиркилери ачылбаганын көбүнчө бизде орус бир туугандар алып кетет. Весовойлорду акчасына жараша тартып бер десек, биз ошо акчасына жараша кылып тартып беребиз. Ар кимдин айлык маянасы ар кандай, ошо акчасына жараша келип алып кетишсе болот. Жакшы. Мына бул жерде дагы аксынын улуттук даамы кесмелери бар экен. Баалары эмне дейт? 150 рубльден экен турушу. Мына мондай жаймалар бар экен, 150 рубльден турушу. Мына доставка жок, аныктан келип, ушул атайын поддержка кылып алып кетсеңиздер болот. Себеби бизде азыр Кыргызстанда жашагандай эле да, негизи Москвадачы. Көбүнчө той топурлар азыр Кыргызстанда сезон болуп баштабадыбы? Той топурга байланыштуу бизде көбүнчө себет кылып кетишет. Нанга, патырларга заказ кылышса, жаптырып алып келип беребиз. Патырлар, мына патырдын бир көргөзүп коеюнчу эже. Алып атсам болобу эже? Болот, азыр печатке берейин, коюңуз. Чоң патырлары бар экен. Кыскасы келип бардык нерсени алып кетсеңиздер болот. 5 литрлик майлар 550 рубльден экен. Кыргызстанда канчадан болуп атат? Комментарий жаза кетебиз. 1 литр могу Алейнаныкы бар экен. Бунун баасы канча эже? Алейналар 150ден. 150ден, могу благочу. Булар дагы. Ундардын баалары эже? Ундар 110дон башталып 150гө чейин 2 килограмм. Бул жерде ар кандай да 1 килограмм, 2 килограмм, кээде 10 килограммдык ундар дагы келет. Көбүнчө өзүбүзгүлөр ошо үйдөн нан жейбиз деп 10 килограммдык Казакстандын уну көбүнчө басым жасалат. Казакстандын унун көбүнчө алып кетишет да бул жерде. Видео тарткан жаңы досум, андыктан бир аз катачылыктар болсо көрбөй калдым деп элестет, жазбай эле коесиздер. Патырлардын баалары канчадан эже? Патырлар граммына жараша, бул бизде эң кичинекей. Тоюмдуубу? Ооба, бул составына сүт, анан кийин сливочный масло кошулат. Катып калса деле кесип койсоңуз, баягындай бизде көгөрүп кетет го обычно. Көгөрбөйт тең. Буну балдар деле качып жей берет да. Менин балдарым көбүнчө ушундан алып барып коем, турө берет. Аны жей беришет. Бул эң кичине бизде 450 грамм, 500 граммдан башталат. Анан граммын айтсаңыздар, ошо гүлдүн кандай түрүн каалайсыздар, ошондой кылып биз жаптырып беребиз. Сиздердин каалооңуздардагыдай. Ооба. Ооба. Могу жерде шоколаддар бар экен, татуулар мында жакындан көргөзүп болуп. Бул альбени көбүнчө өзүбүздүкүлөр басым жасаган үчүн мен аябай жакшы кетет да биздикилер. Мектеп убагында жейт элек да монун. Алконийлери бар экен, мына алконин китлаттары дейбизби, дашрактары бар экен, 5 бабактын дашрактары бар экен, куруттун түрлөрү, мына моундай бал шириндин вареньялары, аджика, соустар, бардык нерселер ушул жерден тапканга мүмкүнчүлүктөрү бар. Бал шириндин аджикаларыны жесеңиздер аябай сонун нан тийгизип жегенге огурчулар бар экен. Томаттын түрлөрү, сүмөлөктүн баалары 350 рубльдан экен. 0,5 а? Жок, бул литр. Литрби бул? Мына моундай. Бул үстүңкүлөр Казакстандыкы дагы азыр аябай жакшы кетет да. Казакстандыкында лимон азыр көбүнчө уже ооруп баштадык деп. Лимон чайден көбүнчө алып кетишет. Буга дагы басым жасап баштадык. Булар дагы эми постоянно биздин витринада турат. Аябай жакшы. Ошол жерге келип продукт кылган болсоңуз, эжебиз атайын ушундай кылып шириниктер коюп коюптур, ушундан алып балаңыздарга момпойсудан берсеңиздер болот. Өзүбүздүн Кыргызстандын пакеттери, могу жерде мармеладдар, мунун баардыгы адал, шекшип аткан мекендештер келип. Бизге дагы ошо мармеладка көбүрөөк басым жасап, ошо адал мармеладты койгонго негизи туура көрдүм. Жаш балдарга көбүнчө киргенде разноцветный көзүнө көрүнөт дагы, жейм дейт да мармеладты. Анан ата-энеси кебиркилер алып бербейбиз дейт. Анан бунун составын көрүп, анан баасы кымбат, килограммы 2000ден килограмм. Бирок ошого карабай алып беришет. Азыркы ата-энелер көбүнчө айттым го, составына көңүл буруп, баланын ден соолугуна көбүрөөк көңүл бурган адамдар келип алып беришет.
Адал жака аябай көп маани басым жасалып атат да негизи. Адал продукция жегенгечи бизде мурда эми билбей эле көп нерсе алына берет эле, азыр барган сайын мындай жакшы маани берип атабыз. Эттердин баалары мына жакындатып көргөзүп кол, эттердин баалары. Эттерим азыр келгенине байланыштуу баалары коюлду элек. Баалары 400. Могу эттердин баалары канчадан эже? Булар 580ден. Буларчы? Корейкалар 610дон, моюн эттер 580, грудинкалар 490дон баштап, сулп эттер 650дөн 700гө чейин. Эң кымбат этим ошо вырезка. Вырезка 900дөн 1000ге чейин алып кетсе болот. Жамбаш эттер бар, сулп эт деп коебуз. Эттен жалп баруу жокпу же? Эттен жалп жок. Жалп жок. Потому что бизге келген клиенттердин баары уже көнүп калышты. Бир эле кыргыз туугандар эмес, орус туугандар дагы келет. Батпышат, анан сочный деп эттен өзүм адал. 100% иншалла адал. Ооба, сертификаттары бар, кааласаңыздар көрсөтүп берем азыр. Анан домашний жумурткалар, тукумдар мына. Ошо бизге Рязандан келет, көбүнчө каймак, сүзмө, анан жумуртка. Жумуртканын ичинде 2 сарысы чыгат, анан бирөөсү. Бул азыр бирөө аябай чоң. Бул эмне индик туку же? Жок, бул токтук. Жаман чоң го. Көп сурашат, ошо ненин тогу эже деп жабылбайт. Жок, жабылбайт экен бул. Жабылбайт, ошон үчүн ачылып ушундай болуп калат. Анан специялар бар экен, анан моундой жакта көрүп атасыздарбы? Бул жакта азыр специялар аябай аз калды. Негизи специянын аябай көп түрлөрү бар. Мына кыш келди, этке басым жасаганча бизде сөзсүз специялар кетет. Эже могу чучук 2 чучук калды, бирок бышырылган чучук бул кандай? Жок, бул бышырылбаган. Негизи бышырылган чучуктар аябай кымбат. Негизи мен чийки чучук заказлагам. Чийкини кайнаткандан кийин анын шорпосуна камыр салып жешет. Бул двойной выгода да. Мен көбүнчө өзүмө кандай выгоданы ойлосом, покупательдерге дагы ошол нерсени айтып түшүндүргөнгө аракет кылам. Анан пельмендер дагы бар экен сизде. Пельмендер домашний бизде бул жерде домашний лепка деп коет. Пельмендер бизде бир аз кымбатыраак. Буну моюнга алыш керек. Бирок адал. Ооба, качествосы анан колго түйүлгөн. Жакындатып көргөзүп болуп, колдо түйүлгөн домашний работа. Балар канчадан? 350дөн жарым килограмм. Туруш 350 мо? Ооба, 350дөн. Адал жакшы экен эже. Жакшы. Анан могул жерде таттууларды бир көргөзөлүк. Печенье, могул жерде өзүбүздүн илгерки айылдагыдай комоктогудай шириниктер сатылат экен могул жерде. Караңыздарчы, илгерки завачкилери бар экен, мына. Кээде Кыргызстанды сагынган бир туугандар келгенде анан сдачага алып албайсызбы жвачки десем айтат да. Кыргызча кылып турбайсызбы сдачка? Сдачка жвачки берип. Сүйүнүп кетишет да, лавис бар турбайбы депчи. Себетке жанакы эле. Шириндиктерге көңүл бура турган болсок, азыр көбү сахар менен ооругандар бар арабыздачы. Эми ар бир адам ден соолугу ар кандай кабыл алат. Бул жерде составында маргарин жок, анан кийин сахар жок. Печеньядан баштап бисквит, анан ичинде кремине чейин бардык түрлөрү бар. Анан кийин если себетке деп көбү биздикилер басым жасайт, коробканы ачпай эле, коробка алып кеп бериң деп сүрөтүн или печеньянын атын айтса, биз ошол нерсени ылайыкташтырып, канча килограмм болуш керек сүйлөшүп, келишимдин негизи менен алып келип беребиз. Подаркага чай берейин деп аткандар, кандай чай алайын деп аткандар, мына байкап туруңуздар, баам салып, мына моундой чайлар бар экен. Бул кандай чай, индийскийби? Жок, бул чайлар Шри-Ланкадан келет. Бул чайлар менен ичип жүргөндөр аябай баалашат. Негизи орус бир туугандары подаркага эмес, өздөрү дагы ичкенге алышат да. 427 рубль экен, а? Ооба. Бул жерде граммы аябай аз, бирок чай аябай таттуу, 75 грамм. Мындай клубника со сливками деп турбайбы? Ушунун ар кандай түрлөрү бар. Бир 10-12ден ашык түрлөрү бар. Наваттарыбыз бар. Негизи азыр бизде көбүнчө сахар ичишпейт, наватка басым жасашат. Ошондой эле суусундуктар өзүбүздөн келет. Ошо башка бир туугандар ачкан магазинде эле колбаса, сосиски, тойбоз колбасаларыбыз бар. Өзүбүздөн келет. Мына ушундай көрүп аткан болсоңуздар, өзүбүздүн Кыргызстанда суусундук аралаштан максым султан чай, анан могул жерде бир көргөзүп болуп, мактанып айта турган өзүбүздүн таш алмалар эми Москвада. Мына могул жакты көргөзөлүкчү. Жыты сон экен. Жыты сон үйгө апарып 1-2 килограмм коюп койсоңуздар, жыты
аябагандай чыгат, буркурап турат, кеңири кырсылдатып жесеңиздер болот. Өзүбүздүн мына Кыргызстандан, Өзбекстандан келген жүзүмдөр экен, помидорлар, картошкалардын баалары канчадан эже? Картошкалар 18ден баштап 60ка чейин. Монус канча азыр? Алар 40тан. Жакындап көргөзүп коелук. Мына ушул жерге келип өзүңүздөр таандап алып келсеңиздер болот. Моолорчу эже? Булар 18тен. 18 рубльден экен. Көппү будан? Же ушул элеби? Ушулар эле келет эми. Келет эртең Кудай калса. Сабиздер бар экен, кызыл сабиз. Сары сабиз. Бир эле биздикилер эмес, бардыгы келип ушу сары сабызга бизде көбүнчө басым жасашат. Огороддон жулуп келдиңизби? Эмне буну? Сиз бир жерден алып келип сатпай турганды дыйкандайсыз да? Жакшы. Анан бул жер негизи сатууга коюлган жер экен да. Анан кимдир бирөөлөр кызыгып, бизнес ачууга кызыктар болгон болсо, дагы байланышып көрсөңүздөр болот. Баасы канча же канча квадрат метр бу? Эми баасын бул жерде азыр айтпай эле коеюн. Бул жеке келип өзү кызыккан адам келсе болот. Сүйлөшүүлөрдүн негизинде анан баасы чечилет. Негизи бул жерде мен койгонумдун себебин биринчи айтып кетейин. Ооба. Жүрүңүз бул жакты көргөзгөнчө. Биринчиден мен өзүм жалгыз 3 баланы тарбиялагандан балдарым азыр чоңоюп калышты. Подростковый возрастта баарыбыз уже өткөнбүз ал малдан. Ошон үчүн Кыргызстанга барып тарбия берейин деп атасыз. Эми Кыргызстандын тарбиясы баары башкача. Талалап кетсе деле кол кошуналардын жанында жүрөт, кайсыл жерде жүрөт уже билесиң да, контроль бар. Анан анча деле ден соолугуна байланыштуу кооп мындай переживать этпейсиң да. Ошонун негизинде августта койгонмун. Августта коюп бул азыр товарларым аябай аз болгондо тартып кетип атасыздар негизи сиздер. Негизи товарларым көп болчу. Азыр товары көп сатыкка койгон менен азыркы моментте баасы бир аз төмөнгө түштү. 70 канча квадрат метр? 73 квадрат метр. Анан бул жакты тартсаңыз, мына жерде ошо негизи халал маркетке киргенде сөзсүз жолук, сөзсүз жайнамаз, анан намаз окуп кеткен адамдар аябай көп. Аларга сөзсүз түрдө неме условия кылып беришиң керек да. Себеби халал маркет деп туруп анан сен намаз окуй турган жериң жок болсо, анда билбейм, неудобный положенияда калабыз. Ошон үчүн бул жерге келип намаз окушат. Анан бул жерде ошо жолук, көйнөк, футболка, ушуга окшогон нерселер көп болчу, жайнамаздар. Анан намаз окуганча кирип, теспелерди, ушундай нерселерди, подароктарды, китептерди алып кетет болчу. Азыр бул жак жабылды. Мен августта сатыкка койгондон баштап, азыр бул жер как склад боюнча эле турат да. Арендага берейин десем, арендага бергенден кийин мен магазинде сатып калсам, бул жак адам дагы эки убара кылгым келбей турат азыр. Арендасы канча аренда плата? Азыр эми бул жакка айтыш керекпи? Аны өзүңөр сүйлөшүп аласыңар. Арендасы аябай жакшы. Жакшы. Чөнтөк топ. Андан дагы тумалар метронун жанында, Улуграддын проспектинин боюнда экен. Мага өзүмө чындыгында жакты. Өзүмдөн ойлонуп атам. Ачыгын айтайын. Эгер алган болсоңуздар, бул жерге кийим дүкөн кылып койсоңуздар болот, ушундай диний нерселер сатып, мүмкүн болсо чекесин намазкана кылып койсоңуздар болот. Келген кеткен намаз окуп Жок, азыр данное время намаз окуп кетишет. Анан бул жагында дагы душ бар, туалет бар, баардык условия каралган. Мына эт саткан жерде негизи мокрый точка болуш керек, сөзсүз түрдө. Себеби дегенде кол бат-баттан жуулуш керек. Бул кан менен иштегенден кийин өтө этияттык мамиледе болуш керек да. Анан бунун ичи, эшикке чейин дагы ушул склад, ушул эжеге карайт туугандар. Кенен кесир бул жерден пайдалансаңыздар болот. Эжеке бул жерде эт аралаган бир станогу бар экен мындай. Жакшы ниет менен, жакшы максат менен ушундай эжеке чакырды, кызыккандар чалып көрсөңүздөр болот. Ооба, бул видеонун астына биздин байланыш номери эмес, мен сиздерге Инстаграмдын гана немесин берейин или телефонду деле жазып койсоңор болобу? Өзү экөөнү да койсок болот. Кайсын кааласаңыз жазып коем азыр. Инстаграм менен ошо байланыш телефонду жазып коелу, анда калтырса, анан байланышып келип. Кызыккандар чалып сүйлөшсүн да. Негизи бул жерде көбүнчө жумушчу турат. Мен балдарыма байланыштуу, азыр чыга албайм. 6-дан кийин келсеңиздер, мен өзүм 6-дан 11ге чейин иштейт. Негизи өзүбүздүн туугандар кеч жумуштан чыгышат. Ооба. Кеч жумуштан чыккан үчүн күндүзү адам кандай десем, продуктыга кирбесе дагы мелочевкаларга кирип, суусундук өтсө, 6-дан кийин бул жерде эт менен продукты кетет.
Алтыдан кийин если мен менен сүйлөшөм деп келген адамдарга мен алтыдан кийин магазинде өзүм ачам. Магазиндин сааты иштөө убактысы саат 9-дан кечки саат, то есть түнкү саат болуп калат. Түнкү саат 11-ге чейин иштейт. Кээде кечигип келип калгандар болсо 12-ге чейин деле калып кетебиз да. Жакшы эже, ишиңизге ийгилик. Ашыкча комментарий жазбайсыздар деген үмүттөмүн. Чындыгында көп катарчылыктар болду окшойт. Туугандар, менин идеям, мен өзүм тартып койсоңарбы. Бул жолдун боюнда экен. Парковка бар. Бул жерде эч ким ышыгынып иштебейт. Жителдер менен мамилеси жакшы экен. Документтери бардыгы ушул аренда берген адамдын атында экен. ИП дагы ошонун өзүнүн атында экен. Кааласаңыздар кассовый аппаратты коюп, документ алып, мындай четко иштеп келсеңиздер болот. Буга чейин эч кандай конфликт болгон эмес. Эми билесиздер, полицейскер менен сүйлөшүүлөр болот бардык эле жерде. Алар менен сүйлөшүүлөр бар демекчимин. Кызыккандар чалып көрсөңүздөр болот. 73 квадрат метр. Бул жагына кааласаңыздар айткандай эле бир дар чөп саткан бир магазин кылып койгула же бир чый саткан магазин кылып койгула. Бул жак склад кылсаңыздар деле мojелерге көп нерсе батырса болот да, дагы бир нерсе кошсо болот да. Мына ушундай ишиңиздерге ийгилик. Кызыккандар чалып байланышып көрөсүздөр. Тынч амандыкта ушул YouTube аркылуу көрүшүп турелик. Көп сүйлөп койсом айып этпейсиздер. Рахмат. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп койгонмун. Дакан сайдайт кеңинен кийин 3 ай коюп берет. Чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.